Туугандар, ассаламу алейкум. Видеонун башында 1 минут убактан каталам туугандар. Метро бульвар Рокоссовскийде эгерде подтакси оклейка издеп аткан болсоңуздар, анда азыр сиздерге болжолдуу көргөзө кетсем. Адресин видеонун астына жазып коем туугандар. Мен көргөзүп койгон адреске келгениңерден кийин бул продукты деген магазиндин жанынан могул аркадан ичкериге бир 100 метрдей киргенде ошол оклейка ошол жерде болот туугандар. Азыр кирип туруп бир сыра нар жак бер жан көргөзө кетсем. Түз барганда эле тете көрүнүп турган розовый ворота ушулардык болот. Так, мынакей туугандар, могул сиздер көрүп турган эки сиреневый ворота менен болгон ушул подтакси оклейка кылышат туугандар ушул жерде. Балаларын айта кетсем, общий машинанын оклейка кылышы 13 000, оспаласа 2 000, бренд 1,5 000 экен туугандар. Балдар бүт бардык иштерин жакшы кылат, кылган иштерине гарантиялайт туугандар. Ичи кеңири, таптаза. Караңыздар. Адресин, телефон номерин видеонун астына жазып коем. Ошол балдарга чалып, эми могул метродо издегендер да көп болсо керек. Ушул адреске келип, буюрса машинаңыздарды чыкытып подтакси даярдатып кете бересиздер туугандар. Так, ошондой эле кошумчалай кетчү нерсе туугандар. Бул жерде путевой лист дагы жазат экен. Путевой лист. Ошол көргөзүлгөн номерлерге чала бересиңер. Баалары канча болот? Ошол номерлерге чалып сурай бересиздер туугандар. Ушундай. Кеттик анда. Туугандар, жакын арада кошмо айран болот окшойт да. Так, азыр могу заказды завершить этип коеюн. Павловский Посад деген городко келдим 5,5 миңге. 1 саат 45 минутта келдим. Бул жактан заказы недоступны дейт. Так, азыр бияка секин разворот кылып чыгып кетейин. Кечээ күнү келинчегим роддомго апарып таштап келген туугандар. Төрөйүм деп атат. Буюрса бүгүн кечээ күнү понедельник алып баргам, бүгүн вторник, среда күнү буюрса төрөйт. Так. Среда күнү буюрса төрөйт. Жана өткөндө мага комментарийден көп сурап калат, Нургазы ал жакта жанагындай именно ушинтип төрөп, жанагындай болуп, дегиле ошолордун баардыгы бесплатныйбы, же кандай деген суроолор болду. Эми кыздар көрөт, башкалар көрөт. Мисалы аялы беременныйлар сурайт, кандай дегиле мындай поддержкалар болот дегенчи. Эми мен жанагы многодетный отец болуп калдым. Ошого өзүм опытым менен бир аз болсо дагы бөлүшүп айта кетсем деген жакшы ой бар эле да туугандар. Эгерде бул жерде аялыңар менен келсеңер, бул жерде боюнда болсо туугандар, эми көп эле коркот да, бул жерде эми кымбат болсо керек, андай мындай деп. Менин аялым тем более кесарево болуп төрөйт. Акыркы 2-3 балам тең ошентип төрөп атат. Туугандар, бүт бардыгы мисалы үчүн аялыңар как положено жанагынтип иштесе, официально иштеп, ОМС, СНИЛС, ИНН ошонун бүт бардыгы болуп официально иштеп, официальный немеден өтүп, трудовой договорлору бүт болсо, алардын бүт бардыгы бесплатный туугандар. Оюнда болгондон кийин учетко турат, постоянный бүт обследованиялары, УЗИлери, КТГ, МТГ деп коет. Каждый ай сайын барып, каждый жума сайын барып анализдерин тапшырып, кыскасы ошонун бүт бардыгы бесплатный болот туугандар. Ушунда эми көп эле коркот да, бияка алып келип, жанагынтип неме кылдырыштан коркуп, анан Кыргызстанга эле кетире берип, ошентип көп жүрүп калат туугандар. Ошон үчүн эч коркпой эле аялыңар бу жерде боюнда болсо, наоборот ушул жерде каратып, төрөтүп, полный обследованиялардан өтүп, ушул жерде төрөттүрүп каратсаңыздар дагы жакшы болот туугандар. Так. Экинчи жаңылык боло турган болсо, бүгүн эртең менен Рамазан Таксыр жазган экен эле. Нургазы Таксыр бүгүн почты буюрса В класстын документтери бүт даяр болду. Жакын арада сизди мынакей адресинде жазып өттүр. Оформленияга чакырат, барып машинени минип келесиз депчи. Адресин дагы жөнөтүптүр. Буюрса бүгүн жетишемби, жетишпейби билбейм. Буюрса эмнеде чайкана бар экен как раз. Дедим бир жол чай пай ичип алып, жок, эмнеден место да бошоп калды. Секин кирип чай пай ичип алайын да, анан кийин шалга көрдөп, бияктан заказ деле бербейт, эми просто курсак ачты. Чайкана деп жазып коюптур, кимики экен билбейм бирок. Так. Ушундай туугандар, почти
Бул целый история болду V-класс. Бизге, короче, неме деди, силерге сата албай турган болуп калдык деп. Короче, булар өздөрүнүн арзан койгонун билип калып, машинени кайра автосалонго жөнөтүп, булар через автосалон сатабыз деп автосалонго жөнөттү эле. Биздин диспетчерлер, биздин жанагы бухгалтер, менеджерлер алар менен урушуп, бүт бардык документини даярдап, бир ошо жана купли продажаңарды өзүңөр туура эмес толтуруп алып, анан кийин бизге ушинтип атсаңар, эмнеге андай кыласыңар деп урушуп жүрүп, кайра жанагы салондон машинени алдырып, бирок 5% все равно баасы кымбаттады туугандар. Мурун 4 миллион 600 чемта эле, почти бизге 5 миллион 300га түштү. Все равно эми өздөрүнүн арзан сатып атканын билип, через автосалон тияк-бияк кылып атып, 5 миллион 300 чемтага туура келди. Еще первоначальный взнос мурункусунда төлөбөсөк болот эле, через өздөрү аркылуу төлөгөндө. Через автосалон кылгандан кийин 254 000 первоначальный взнос төлөдүк туугандар. 254 000 первоначальный взнос төлөдүк. 5 миллион 300дөн ушунда 254 000 кемиткенде где-то бир 5 миллиондун тегерегин 32 айга айына 203 000 с чем-то рубльден туура келди туугандар. Буйруса эми плюс-минус кичине разница болду, но все равно машина өтө мындай шикарный состояниеда, өтө шикарный комплектацияда, албада, андай ценада, андай жылында, андай комплектацияда почти албага жок. Минимум 6-6,5 миллион турат өзү Авитодачы. Алар эми ошентип мындай бир жакшы попадать этип калды. Эми до конца добились, ал менен урушуп, тияка бар, ал документ, бул документ болуп атып, көрдүңөр, почти целый месяц өттү. Ошондой туугандар, буйруса эртең среда келинчегим төрөсө, машинени дагы переоформить этип келсек, буйруса кош майрам көрөбүз. Аларды дагы бүт колдон келишинче тартып, эгер переоформленияга барып калсак, аларды дагы тартып көргөзөм. Бүгүн 4 заказым көргөзүп коеюн. Бүгүн 4 заказым буйруса 6800 рубль болду. 5500 көрдү, 1600 сом комиссия алып туруп. Ушу бизнестин комиссиясы көп алган, өтө чатакта. А V-класста андай алдына 28,9 алып тур. Эми 30%. V-класста андай албайт, V-класстыкын как эконом катары эле комиссия алат тууганда. 4 заказ 6800. Ар кандай болду? 19 000, 12 000, 18 000, 13 000 ушундай иштеп атам. Акыркы 3-4 күндөн бери машинени арендага бергиче бир аз келинчегим немеден чыккыча, роддомдон чыккыча бир аз өзүмө тыйын кылып, нар жак бер жагымы бир аз даярдап алайын деп атам туугандар. Буйруса эртең алып барып беркин оформить этип алып чыксак, буну бала бар уже даяр, бүт документтерин даярдап койдук. Бул машинени арендага берем туугандар. Ушундай. Чай чолуп чыгып шаарга кеттик анда туугандар. Анан туугандар, жаңылык үстүнөн жаңылык болуп атат. Азыр айтып атсам Рамазан чалып калды. Таксыр срочно келип машинеңизди переоформить этип алып кетпесеңиз болбойт деп кычаганда Яндекстагы алыска берет да. Эми поплатка менен эле кетип алайын учкан бойдон. Электростальга келгенде карабайсыңар, эми ушинтип жазып аткан. Ладно, эми азыр учкан бойдон барып калайын. Жолдон бир жерден бир документти, доверенности жаздырып алдың деди. Буйруса азыр барып машинени айдап келебиз эми. Бир трезвый водитель чакырып туруп эле өзүм машинемди үй жака жөнүн айдатып келе берет окшойм. Мына эки машинени кантип айдап келмек элем. Так, шаарга чейин 1 саат 40 мүнөт көргөзүп атат платный дорога менен. Азыр тебелейбиз, азыр 1 саатта эле барып калам азыр. Жанагы бардык короз тең кыйкырат болуп, азыр катыным чалып тур. Срочно бир-эки жана бир нерсе деген лекарстволорду алып келип беришиң керек экен. Курсагым ачты, тамак алып келип бер дейт. Майылдап кетип атам эми. Азыр катынга чай пайым берип, дарыларын алып берип коюп, дальше кетем мен. Платкада кетип атам учкан бойдон. Бүгүн выдачага жетишпей калдык. Машиненин выдачасына жетишпей калдык. Бир аз 1-2 документтер жок болуп калып, машинени эртең алып кетесиңер деп койду туугандар. Азыр Катыкеге келип, 800 Москвадагы роддомго келип, бере турган нерселерин бүт бердим. Кушать, мушать, дары парларын алып берип, азыр эми секин үй жака көздөп жөнөдүм. Балдарым үйдө жалгыз калганда. Барып балдарыма бир кабар алып туруп анан кийин
кайра чыгып алып секин иштей берейин. Эми отурганда эмне пайда? Турабы? Кеттик анда. Кече ошентип ишибиз аягына чыкпай калды эле. Бүгүн число 10 июль болуп калды. Катынды операцияга алып кирип кетишкен. Күтүп атабыз, дагы эле кабар жок. Саат 8-де деген врачтар кармалып наркы берки болуп атып, почти бир 10га жакын, 10:30га жакын келди окшойт операциягачы. Ушундай. Машинеге болсо бүгүн дагы чүт эле берилбей калайын деп кече айттым го, загранпаспорту менен барып алган экен да биздин бир таанышыбыз. Ага машинени бербей коюп, эртеңкиге деп атып, анан бүгүн эртең менен чалсак болду, эми менеджерлер бошобойт, через неделю получите машину деп, дагы ошондой деп атып, ызылдашып, алар менен дагы бир сыра төбөлөшүп урушуп атып, буюрса бүгүн саат кечки 7-ге көндүрдүк. Азыр бонусума 8 миңдик бонуска 1-2 заказым калды эле, ошоларды кылып коюп, дагы 1-2 иштер бар. Буюрса аларды бүтүрүп коюп, анан кечинде буюрса машинени алып келебиз. Эми катының жанагы операция болса жанында турбайсың, наркы берки дешиңер мүмкүн, бирок туугандар, бу жерде андай эмес. Айырга барып алып отурган эч кереги жок. Тамак ашы, бүт бар жогун жанагы бу жерде бүт бар жогун берет. Бу жерде акчам эмнеге кетиши мүмкүн десеңер, жанагы төрөөрдөн алдын бүт жанагындай өзүнүн жанагындай немелери бар. Тапочкасы, халаты, наркы берки, икир, салфетка, ошонун бардыгын бүт алып бересиңер. Баланын кичинекей кийимдерине чейин ошентип роддомго киришине эле меникине бир 40 миңдей акча кетти. Баланын жанагындай температура өлчөгүч, тиги бу ошонун бардыгы 2 пакет сумка болуп көтөрүп кеткен. Где-то 40 миңдей акча болгон туугандар. Баланын жанагы кичинекей кийимдери, памперси, аны мунулары бүт бардыгы боло туруп ошондой. Ошого эле 40 миңдей акча кетти. А так больницада бир тыйын албайт. Айта кеткендей эле кече айттым, эч кандай акча албайт. Бүт бардыгын өздөрү кылып, катын уже келинчеңери болсо чыкканда өздөрү чыгып чалат, реанимацияда баланы бүт көргөзүп, жогу жаткырып, так барган менен деле ал жакта эч нерсе киргиздирбейт. Эми тамак аш аны муну киргизиши мүмкүн, тамактарын деле бүт бардыгы берет туугандар. Жанагы бул жерде бүт бардыгын өздөрү берип, керектүү нерселер болсо өздөрү алып, биздикиндей болуп жанагы туалеттин бумага алып кел, ол алып кел, бул алып кел, анан тиги бу дебейт. Ачык эле бүт бардыгы ордунда болот, мынчанчы күнү чыгат деп айтат. Тыйынын берет. Ошол жерде төрөсө деле иностранец гражданин болсо деле 20 миңдей акча албайм десе, ошо өздөрүнүн собянный коробкасы бар, ошону кошо берет туугандар. Так что жакшы жаңылык күтүп туруп турабыз. Буюрса бүгүн чалып бир жолу айтса, жуманын аягына чейин чыгып калса жакшы. Буюрса буй класс менен барып, бала чака менен барып, кеңири каткенди дагы чыгарып келебиз туугандар. Ушундай. Азыр эми бул жерге барып бир иш бүтүрүш керек эле. Ошол жакка барып бүтүрүп келейин. Анан кийин кечинде дагы көргөзөм. Дегеле каяктан чыгып атат машина. Ана камераны жакшысан заказ түшүрүп. Авиационная дейт. 16 мүнөт нары жактан заказ түшүрүп. Бүгүн жаман давление күн болду, ачыгын айтсам туугандар. Азыр клиент алып келип, клиент кирип кетти. Бул дагы чагымда неберели болгон окшойт, күтүп тур деп кирип кетти. Бияктан катыным жазып өттүр. Сүйүнчө бер, кыздуу болдуң деп. Өтө кубанычтуу күн болуп атат. Өзүмчө калтырап, титиреп эле өзүмө коерго жер таппай эле, короче. Өзүмчө эле бир кызыктай болуп атам. Так, ошондой туугандар. Сюрприздин аркасынан сюрприз болуп атат буюрса. Жана өткөндө бирөө жазып калды эле, Нургазы, 4 жылда бир барсаң, сен өтө редко барат экенсиң роддомго деп. Туугандар, между прочим, 30 жашымда уже 4-чү баланын атасымын. 30 жашымда 4-чү баланын атасымын туугандар. Ушундай. Буюрса өмүрү менен берсин. Ушундай туугандар. Рахмат.
поддержкаңыздарга билем баарыңар азыр комментарий жазасыңар, куттуктайсыңар. Буюрса кечинде машинеге дагы барабыз, ушундай. Эмоциональный болуп кетти, тыйла берем азыр, всё. О, бабуля кирип кеткен бойдон жок роддомго. 15 мүнөттөн бери ожидание болуп атат. 1,5 миң болчу поездка, уже 2 миң болуп калды. Ладно, эми күтөбүз. Кетпей тур деген мен чыгам сөзсүз деп. Ждем. Ушу бир заказды кылып койсом 8 миң сомдук бонус. Буюрса 12 күнү эрте менен эрте шытыр эт түшүп калат, асмандан түшкөндөй болуп. Ошо астында бар да доводчик. Так, туугандар. Кош майрам десем ишенбей аттыңарбы мынакей. Буюрса вешканы алып жөнөп атабыз. Бул номер алмашат. Бул номер менде калбайт, кызылат болбогула. Бул номерди көрүп алып башка бирөөнү токтотуп жанаган жүрбөгүлө дегеним. Так, 4 титан дискаларда полностью машина чорныйга пленка болгон. 4 зимний шиналары менен берди. 4 летний, 4 зимний. Эшиктери полностью шумоизоляция болуп бар жасалган. Буюрса алып барып баллондорду коебуз үйгө. Так. Полностью кожа, кондиционер, панорама, телевизор, холодильник, кыскасы бүт бары бар туугандар. Отдельно дагы бир обзор кылып көргөзөм машинени. Бүгүн кеч кирип да кетти. Кийинкиде кеңири шашпай машинени бир сыра көргөзүп, буюрса ишти кылабыз. Эми эртеңден ГАИга барабыз. ГАИга барып переоформление болуп, дагы нелери болуп атат. Кыскасы бүт бардык жаңылыктарды В-класс менен болуп аткан жаңылыктарды кыскасы көргөзүп турам. В-класс өтө жакшы. Самый максимальный комплектациясы. Максимальный прям. Идеал. Камера, кыскасы бүт бар туугандар. Ушундай. Кеттик анда. Бүгүнкү видеону ушу менен жыйынтыктайбыз. Буюрса, эми видеодо көрүшкөнчө туугандар.